Аксыда көз жарган окуучу кызды зордуктоого шектелип жаш жигит кармалды. Аксы районунда көз жарган окуучу кызды зордуктоого шектелип 16 жаштагы бала кармалды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Маалым болгондой, милицияга 1 апрелде саат 7:00 чамасында Аксы райондук аймактык ооруканасына Кара Суу айылынын 2007-жылы туулган тургуну төрөт бөлүмүндө төрөгөндүгү кабарланган. Бул окуя Аксы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө кызматы тарабынан жазык кодексинин 161-беренесинин 4-бөлүм менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын алкагында 5 апрелде Аксы районунун 2004-жылы туулган АК аттуу тургуну кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, шектүү окуучу кыздын жакындары болгон. Буга чейин Турмуш басылмасы Аксы районунда 7-класстын окуучусу көз жарганын жазган. Булак турмуш кейжи. Бишкекте өзүнөн 3 жаш улуу кызды ала качкан жигит кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. 2 апрель күнү түнкү саат 23:40 102 линиясына кыз ала качканы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери жерине барганда 25 жаштагы кыз чала тааныш бала аны Ысык Көл облусунан Бишкекке ала качып келгенин айтып арызданган деп айтылат маалыматта. Инспекторлор ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, 22 жаштагы БК аттуу жигитти кармаган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Булак Спутник кейжи. Кыргызстанда апрель айында күйүүчү май дагы кымбаттайт. Апрель айынын ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлүп, бензин 6%, дизель майы 9% кымбаттай турганы күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Нефте трейдерлер бирикмесинен билдиришти. Маалыматка караганда, буга дүйнөлүк рынокто Brent үлгүсүндөгү нефтинин баасы өсүп, баррели $65 чыгып кеткени себеп болууда. Мындан тышкары Россиянын заводдорунда дүң баа жогорулап бара жатат. Күйүүчү майдын кымбаттап кетүүсүнүн себептеринин бири сомдун долларга карата болгон девальвациясы. Заводдор продукциясын эл аралык валютада сатат. Ал эми Кыргызстандын ичине соода кылганда сомду пайдаланабыз, ортодо чоң айырмачылык бар деп түшүндүрүштү бирикмеден. Нефте трейдерлер январь-март айларында өлкөгө 327,5 миң тонна нефти азыктары киргенин айтып, муктаждык толугу менен жабылып жатканын кошумчалашты. Булак Спутник кейжи. Министр, коронавирустун 3 толкуну май-июнда башталышы мүмкүн. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин божомолунда коронавирустун 3 толкуну Кыргызстанда май-июн айларында башталышы мүмкүн. Өкмөт өкүлү Азаттыкка ага чейин 1 миллион адамды эмдөө пландалып жатканын билдирди. Былтыркы алгачкы толкун май-июль айларына туура келген. Антитела 1 жылга жетет. Демек, быйыл май-июн айларында күчөшү мүмкүн. Бирок биз аны токтотуп калууга аракет кылабыз, деди министр. Булак Назар Ньюс кейжи.